Урматтуу мусульман бир тууган, Мухаммад алейхиссаламды сыйлайлы, таазим кылайлы. Анткени ал дүниөнүн бактылуулугун жана тазалыгын алып келген, ахиреттин бактылуулугун жана кооздугун алып келген. Андан кийин ислам дининин тазалыкка маани берип, вуду, гусул. Бизде даарат деген бар, гусул деген бар. Bunday понятие башкаларда жок. Bir günde 5 маал жуунган дин барбы? Кайсы динди көрсөтө аласыз? Bir günde 5 жолу жуунган. Озун деле жууп атат, машалла эми ажатканаларда деле жуунуп атат, дааратын деле жуунуп, 5 маал. Пайгамбарыбыз бекер айткан жок, бунун мисалы деди. Алдыңардан bir ары кагып атса, bir günde 5 жол жуунсаң, денеде кир калабы деди. Эч кандай кир калбайт. Кудум ушундай 5 маал намаз окугандын эч кандай күнөөсү калбайт деген. Бул өтө улуу күбөлүк. Назафат, тазалык ислам динибиздин негизлеринин дагы негизи болуп эсептелинет. Буга жөн эле адамдын субханалла денесинин эле тазалыгында эле эмес, күнөөлөрүнүн да тазалыгына турган нерсеси бу жерде. Абу Хурайрадан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Ида таваддал абдул муслим авил муъмин." Пайгамбарыбыз айтты: "Мусулман бенде же момун бенде качан даарат алса, фагасала ваджхаху, жүзүн жууду. Биз даарат алганда бетибизди жуйбуз го. Хаража мин ваджхихи, жүзүнөн чыгат дейт. Куллу хатиятин назара илайха биайнихи ма'ал ма ау ма ахири катратил ма." Жүзүн жууганда көзү менен канча ошеде намахрамды көрүп калган болсо, ошо күнөөлөр ошо акыркы суу менен кечирилип кетет дейт. Жүзүнөн чыккан. Же болсо эки колун жууганда колу менен кылган күнөөлөрү кечирилет. Эки бутун жууганда путу менен басып барган күнөөлөр кечирилет. Хатта яхруджа нақия мина дунуб, күнөөлөрдөн таптаза болуп чыгат дейт. Демек, жүзүн жууганда көзү менен, оозуна суу алганда оозу менен эми ошо күнөөлөр болуп калган, ушулар кечирилип кетет экен. Ошо суу менен кечирилип кетет. Же болбосо акыркы суу акыркы күнөөнү алып түшөт деген да. Акыркы суу, суунун акыркы тамчысы акыркы күнөөнү алып түшөт дейт да. Мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Бул жерде көптөгөн таанышмандык бар. Тибби дагы, дин соолукка дагы. Бу шариятыбыздагы сооп, күнөө өзүнчө. Макул, тазалыгы башкаларга мындай приятно болгон ал өзүнчө. Bundan сырткары дагы дин соолукка пайдасы канча? Канча деген бу да алхамдулилlah. Бу да күч, адамдын денеси күчтүү болот дейт. Денеси дайыма көңүлү ачык, нишат. Булардын бардыгы жөн эле айтылган эмес. Эми канчалык маани берет? Насаи шарифте келет, Айша радиаллаху анха энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Ас-сивак матхаратун лил фам, мардат лир рабб." Бул мисвак колдонуу оозду тазалайт. Жана Алланы разы кылат дейт. Алымдар айтышкан, мисвактын 70тен ашыккондордун канча деген зыяны бар. Кудай сактасын, эң жаман зыяны өлүп атканда калима насип болбой калышы мүмкүн деген. Калима тилге ла илаха иллаллах же Алла деп айта албай калышы мүмкүн да. Барыбыз эле өлөбүз, ал эмне ал? Каяка барат элек? Бирок кеп кандай өлүү? Кандай өлүм насип болот? Бейишке бара турган өлүмбү же дозокко бара турган өлүмбү? Имам Ахмад Ибн Умар радиаллаху анху келтирген риваятта Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген экен: "Алейкум бис-сивак." Силер мисвакты бекем кармагыла. Дайыма колдонуп жүргүлө деген маани. Фа иннаху матьябатун лил фам. Анткени оозго жагымдуу дейт. Жагымсыз жытты кетирүүдө ушунчалык маани берген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Лаула ан ашуққа ала уммати ла амартухум бис-сивак." Эгерде мен үммөтүмө машаккаттуу болуп, кыйынчылык болуп калбаганда, мен мисвакты колдонуу фарыз кылып коет элем дейт. Мисвак өзү сүннөт. Бирок мен буйрук берет элем дегени милдеттендиртип коет элем мисвакты дейт. Бирок үммөткө машаккат болуп калат, кийин аткара албай калса күнөө болуп калат деп сүннөт бойдан калды. Атак буян фарыз важип болуп калат эле. Каерден?
la faradtuhu alayhim ma'a kulli salah har bir namazda. İmam Bukhari keltirgen rivayette. İmam Müslim'de inde kulli salah har bir namazın aldığında. Bukhari'de olsa her bir namaz menen birge. Başka rivayetlerde geldi ma'al vudu inde kulli salah daratta. Sebepteginde bizde Hanafi mazhabda mındayda egerde tişten kan çıkıp ketse darat buzuladi. Şafilerde buzulbaydı. Oşon üçün bular namazdan aldığında ele misvak koldanıp okuyuveredi da. Bizge bolboydu. Kan çıkıp ketse kokuz. Bizde darat buzuladi. Ne kılış керек? Oşon üçün darat alıp atkanda oşol uçurda misvak koldanıp koyuңuz. Darat alıp atkan uçurda. Andan başka dile tamaktan aldın, tamak jegenden keyin dile alhamdulillah misvak sünnet bulup eseplenmек. Cabir radıyallahu anh'ın rivayet var, oğumuzlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet, raka'atan bis sivak afdal min 70 raka'atan bi gayri sivak. 2 rekat misvak menen okılgan namaz, 2 rekat. Bu misvaksız 70 rekatten жақшырақ dedi. 2 rekat. Darat aldınız misvak menen 2 rekat namaz okudunuz. Misvak menen. Bu misvaksız 70 reketten жақшырақ 70 raka'atan bi gayri sivak. Oşonduktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvakты öte köp koldanat ele. Şurayh ibn Hani aytat, men Ayşeni özden soradım. Bi ayyi şeyin kana yebda an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem ida dakhala baytahu? Ayşeni özden mınday dep soradı Şurayh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem үйгө kirgende en algaç emneden başlayt ele? En algaç emneden başlayt ele? Ayşeni özü aytdı, qalat bis sivak, misvaktan başlayt ele deydi. Үйгө kirgende emneden başlayt ele? Үйгө kirer zaman misvaktan başlayt ele deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tamak jegenden keyin tahallul, tanazduf, tazalığa, halalaga göngül burgan, kızıktırgan. Abu Ayyub Ansari radıyallahu anhu'dan rivayet var. Aytat, bir jol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge geldi dağı. Habbada al mutakhallilun min ummati. Men ümmetimden mutakhallillerge жақшылық bolsun. Peygamber ayt, al mutakhallilun fil wudu vel mutakhallilun fit ta'am. Daratta dağı mutakhalliller, tamakta da mutakhalliller. Alar kimler dese, daratta mutakhallil oğuzun çayqaganlar, murduna su alganlar, jana manjalardın, koldun manjaların, puttun manjalarının arasın, oşo halala dep koyat, arasında su jetkirgen. Oşo mutakhallil deydi. Tamakta bolsa-çu, tamakta okup alыңыз. İnnehu leyse şey'un eşed alel melekayn min ay yaraya bayna asnani sahibihima ta'aman ve huve qaymun yusalli. Allahu akbar. Oğuzda kişine tamak kalıp gitti. Dişlerin arasında kişine et kalıp gitti. Lağman je bir nese kalıp gitti. Gülüşten kalıp gitti. Oşo oydan namazga turdunuz. Tak. Iki perişte sizge soğup jaza turgan iki perişte var emas böyle. Bularga uşu en kıyın uşunu görürken de, uşu namazda okup atkan kişinin tişinde kalıp kalgan nerselerdeçi. Oşolordu kıynabay ele, tamak jegenden keyin namaz okuyun deseniz, ozu çayqap koyuңuz deydi. Zubочистка halala dep koyat arabızlar. Zubочистка menen egerde kalpa salıp, ne üçün? Turganda göңүл uşakka kete berет da. Tiliңiz menen bayağı tığılıp kalgan etти çıkargan men ubara olup, yaktan namaz bütet. Bu yaktan siz de bütöz. Sizdeki bütöv bütpöy bilbeyim, biroq namaz bütüp kalat da. To'g'rimi? Oşoň üçün qaraňız. Bir dinimizde elhamdülillah uşugacha imani bergeni. Allahu akbar. Qaraňçı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deydi? Bu Tabarani'de gelir. Tabarani'de gelir.